ömür görüp kaygılım olmasın, ömürlük şart olsun, sizinle kut olsun. Ömür görüp kaygılım olmasın, kaygılım olmasın, ömürlük şart olsun. Амастарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер күткөн ЛТР каналында ыргайланган өмүр көрсөтсө, ыр адамзат курдашы, ыр ашыктын сырдашы, ыр эмгектин жолдошу, ыр таланттын олжосу дейт. Чындыгында эле ыр гүлдөн жасалган терезе деген сөз дагы бекерден болбосо керек. Эмгек адамды жараткан деген сөз бар. Мына ушул бүгүнкү күнгө чейин керемет обондордун бардыгы эл ичинде жашап, бүгүн дагы талбай эмгектенип, таланттууларга жол көрсөтүп, мектеп окуучуларынан тартып бүгүнкү күндө элдик таланттардын бардыгы мына ушу сахнага алып чыгып, аларды ыр дүйнөсүнө жол көрсөткөн малаянттын мыкты кызматкери, оончу жана аткаруучу Өсөр Козуев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Өсөр агай, кош келипсиз. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. ЛТРдин төрүнө чакырып, сиздин бир керемет обондоруңуз менен, ийгиликтериңиз менен бөлүшөлү деп турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүлөрдү бардык социалдык тармактан көрүп, Өсөр агайга ыраазычылык, каалоо тилек, ой пикир калтырыңыздар. Өсөр агай, биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты дейт, чыгармачылыктын башаты. Сиздин кичим экениңиз, айтылуу, аалай өрөнүү, ошол жердеги баягы талантыңыз айылдан эле башталдыбы? Ооба. Эми ар бир чыгармачыл инсан болбосо, эгерде чыгармачыл инсан болбосо деле ишкер, башка кесиптин ээлери деле ушул айылдан көбүнчө келет экенбиз. Анан биз дагы ушу Тоолу Алай районунан ошо бир Көлдүк деген кичинекей айылда чоңойдум. Анан ошол жердин эли, жаратылышы, жайлоолору, эми кыргыз эли ушу малга жакын деп коет, мал жанга дейт. Ошолордун арасында чоңоюп, тоолордо, жайлоодо, ошо керемет жерде. Анан кийин мени дагы чоң атам менен чоңунан баккан эң улуусу үйдөн. Ошон үчүн ошолор дагы бир жакшы бир ошол жерде абаларыбыз болот эле. Ошо келип чайга чакырып келип, ой барып чакырып келчи, чайга чакырып кечинде чай ичип отуруп, ошолордун тарыхтарын, илгери өткөргөндөрүн баштан, анан кийин алар деген уламыштарды айтат эле. Ошолор менен чоңоюп, жайлоонун кооз жерлерин көрүп, бизде деген эки жакшынакай көлүбүз бар, Кичи көл, Курттуу көл, Чоң көл деген. Ошол көлдөрдүн айланасында азыр эми туристтер бар, ошол көлдөрдү көрүп атышат, эс алуу жайлары курулган. Ошол жерде чоңойдук да табигаттын арасында. Ошон үчүн баягы булбулдардын үндөрүн, улардын үндөрүн ошол жактан биз угуп, улардын үнүн уккан барбы деп коет го. Ошо чыккан барбы, улардын үнүн уккан барбы деп. Аларды биз күнү келе угуп чоңойгонбуз негизичи. Аны билбеппиз, кийин көрсө улар ушунчалык укмуш, керемет, канаттуу турбайбы? Ошолорду угуп чоңойдук да. Анда сиз ошондон улам баягы Алай деген дагы ырыңыз бар го, э? Мекен жөндүрлөрдү көп жаздыңыз. Ошо Алай жөндүрлөр, анан кыргыз элим ошол ырларды сүйүү жөнүндө ар бир түрдүү темаларга кайрылдым го. Ошондой эли бизде деген өзүдөн улуу музыкант агай эжекелер бар эле, ошолордун дагы таасири, анан радиолордон, теледен көптөгөн ырчыларыбыз бар да. Дүйнөлүк же болбосо өзүбүздүн эле мына оончулар. Ошолор менен угуп чоңоюп, анан кийин кичинекейимде ойлоп калчумун, баягы мен чоңойгучаң обондор түгөнүп калат болуш керек. Түгөнүп калса мен эмнени жаратып чыгарам депчи. Анан Алайдан анча-мынча обончулар азыраак болчу негизичи. Анан мен дагы обончу болуп чыксам деген максат коюп, көрсө жаштын тилеги экен.
биринчи мен аккордеон ойноп эле бирөөлөрдүн ырларына дагы аракет кылдым да. Анан ушунчалык адамда деген баягы ички дүйнөсүнөн ошондой Кудайым жаратат экен. Ошо аккордеон ойносом, бирөөлөрдүн ырдаганын угуп алып, керемет деп ушундай бир аккордеон ойногондо бүт эле мага оркестр болчу да. Böyle бияка тартып, анысы аккордеон да биздин экинчи инструмент болуп калды да. Комуздан кийин ошого ошондой кызыгып жүрүп анан кийин окуу жайына тапшырам деп анан тапшырдым. Өткөндөн кийин ошондон кийин анан өзүмдүн ошологонум эсимен чыгып калды да. Мисалы биринчи курс бекен, экинчи курс бекен, алгач огонум. Кичинекей китеп, анан кийин жаңы жыл жөндөр бекен, анан кийин элдин баардыгы үйлөрүнө кетип калышты, өзүм жалгыз ашта калып. Ошондой бир оон жараткам да. Эми мага жакшы эле, бирок кийин аны унутуп калдым негизи. Ооба, эми алгач огон ошондой болот экен да, э? Ошондой да биздин улуу эми биз баягы армиядан келген балдар менен кош окудук. Анан жаш эле барып эле кирдик да, онду бүткөндөн кийин. Анан жаш бала баягы онду бүткөндөн кийин эле улап эле. Анан кийин акырын оон жаратып барып туруп, анан кийин бүткөндөн кийин анан мындай күчөдү да баягы. Айылга барып, музыкалык окуу жайда билим алып жатканда, э? Окуу жайда. Аккордеонду азыр канча жашыңыздан чечтиңиз? Аккордеонду мен ошо кызыгып жүрүп бирөөнүн аркасынан чуркайм. Кимдин аккордеону болсо, ошо айылда бир-эки аккордеон болот эле. Таштап койсо ала калып эле ойнойчулук, же болбосо билбесеңиздер эми музыка мугалими эске чыгып кеткенде ала калып туруп ойносок тим эле окмуш угулчу эле да үндөрүчү. Ошентип жүрүп анан кийин чоң атам бир айтып, ушу кулагына айтып куюп жүрөөр, анан кийин бир коюн саттырып бир аккордеон алып бергенин билем да. Ошондо 9-класс эле ага чейин атам мектепте директор болуш деген бир баян алып келип берген. 7-класс ушуну ойноп анан кийин ошодон үйрөндүк. Анан Жаанбай деген агайыбыз бар эле, ошол келип апам тамак жасап, анан кийин бөкөздү арпкеге коюп, ага тамак барып кел ушуга үйрөтүп койчу, ушинтип эле ойнойм эле дейт деп анан келип берсе, мен машина алып келип берген. Машина алып өзүм күйдүм. Анан кийин кечке далалат кылып анан кийин үйрөндүм да баягы. Ушу эмне кыласың аны айта бергенде тим эле алайда суук да, эшикке чыгып үйгө киргенде тим эле мурдуң эрийт да, мурдуң куйлуганга чейин жүрөм го. Аккордеон биздин кыргыздын улуттук аспабы болуп калбады. Мынакей обондорубуздун көбү аккордеон менен жаратып атасыз. Биздин телекөрүүчүлөргө кайсы ырды аткарып бересиз? Анда эмесе бу жерде Нарзулла Кошбаковдун сөзүнө жазылган "Байкайсыңбы" деген ыры бар. Ушуну ырдап берейин, Байкайлы анда, келиңиз. Ушул ырды жалгыз сага арнадым, жүрөк сүйүп тандап сени тапканым. Байкайсыңбы айлуу түндө телмирип, бир жигиттин ойлоп сени жатканын. Сүйөт сени ардайым, жөнү гана эмес жүрөктөгү жашалым. Байкайсыңбы күндө сени көрбөсөм, жүрөк каны тарынган бакканым. Jaz jadırap, gülüdünü çıtıp uruksup,
Günü жылmayıp kökten çaçıp жылулuk Baykaysın mağdıratı var kaçan Arbağanın özündeki sululuk Bulbulu konu boyt Жалғыздар ақшағына Жылдыз болып ойт Көк асманда бір ғана Байқайсың бі Менде күніч қайғы мұң Бұлбұл сымал Қона албаған шағына Байқайсың бі Айлы түнді телміріп Біріжі гиттин Ойлоп сені жатқанын Ойлоп сені жатқанын Ой, бәле, біз көрсетуіз улантабыз. Jaz keldi, jaz menen Noruz keldi Jadırap kuvandırıp seni meni Jarqırap ar bir үйгө кут төгүлүп Жарашып турсун бизге Noruz деми Кел Noruz жадырап кел, жарқырап кел Элиме жаңы бакыт ыролой бер Журулуп тынчылыкка бепилдикке Шаттансın берекелүү кутмандуу жер Жаңырып ушул күнү аламдагы Күн жаңы бизге келчү бакыт жаңы Келгиле таарынычтар унутулуп Барыбыз сезимдерди жаңырталып Кел Noruz жадырап кел, жаркырап кел Элиме жаңы бакыт ыролой бер Журулуп тынчылыкка бейпилдикке Шаттанып күлгөрөнсүн кутмандуу жер Жолдорду ачылбаган ачкын Noruz Жомокпой жолугалы алып конуш Жоготпой улуулугуң сулуулугуң Noruz'um seni менен бир болобуз Кел Noruz жадырап кел, жаркырап кел Элиме жаңы бакыт ыролой бер Журулуп тынчылыкка бейпилдикке Шаттансın берекелүү кутмандуу жер
Анан сиз окуу жайды бүткөндөн эле дароо кайра айылыңызга кеттиңизби, туулган жериңизге? Мен окуу жайды бүткөндөн кийин ошо айылыма бардым. Барып, анан ал жерде иштеп, анан музыка мугалими болдум. Музыка. Кайра эле балдар менен, Кайра өзүбүз бүткөн мектепке бардык. Анан аларга сабак берип, ошончо эле анан кийин бизде клуб бар да. Клубда анан кийин иштеп, ал жерде дагы балдар менен кошо концерт коюп, микрофон сатып алып, балдар кыздарды уюштуруп. Каалоо күч экен да. Каалоо күч. Акайда ойноп берем, мен өзүмдүн ырларымда ошондон анан ырларым күчөй баштады. Карасам, ошол түштүк жакта көбүрөөк баягы шайырларга басым жасайт да. А мен жайырларга демесем, бул анан кийин шайырлар жаратып, анан кийин конкурс болуп калды Гүлчөдө. Ушу Жибирет оончулардын конкурсу. Анан 7-8 оончунун ичинен анан мен 1-орунду алдым. Анан ошол немем бар да, баягы дипломду берген. Чыгармачылыгыңыздын башаты ошол экен. Башаты ошол болду. Анан кийин ошол жерде Улукбек Мамытов деген баягы биздин залкар диктор бар эле, ыр жазат эле. Ошол ырын берди. Мына китебим, мынаны оон жарач, ошол байкенин дагы бир 2-3 сөзүнө ыр жараттым, оон жараттым. Ошондо 1-орунду алдым. Сонун карачы, мындай артка кылчаганда бардыгы тарых, биз көрсөтөбүз, улантабыз. Аттаналы канамесе жигиттер, алдыбызда багындырчу бийик бел. Азаматтар кыл чайнашу ушурга, ат куйругун бекем тартып büyüp кел. Кана чап атты, тайгазанга от сүрүлүп баратты. Эзелдеден элим тарткан көкбөрү, кан дүргүтүп бир кумарды тарачы. Жалын жүрөк эрендер, бири-бириңден калышпа. Шамдагайлар күчтүлөр, жеңсин ушул улак тартышта. Байге алсын улак тартышта. Көкбөрүнү жерден алса, жерден эңси жакындап. Аргымактар желдей учат закымдап. Шабан кестер албуттанып күчүлдөйт. Тайгазанга келе жатат жакындап. Кана чап атты, тайгазанга от сүрүлүп баратты. Эзелтеден элим тарткан көкбөрү, кан дүргүтүп бир кумарды тарачы. Жигит турсун намыска, өрөй алсын жарышта. Жалын жүрөк эрендер, бири-бириңден калышпа. Шамдагайлар күчтүлөр, жеңсин ушул улак тартышта. Байге алсын улак тартышта. О кыргызым, сыймыктанам сен менен. Арстан сыңар Азияны, бүт дүйнөнү жердеген. Ата бабам ат үстүндө намысты. Колдорунан алдырбаган бербеген. Кана чап атты, тайгазанга от сүрүлүп баратты. Эзелтеден элим тарткан көкбөрү, кан дүргүтүп бир кумарды тарачы. Жигит турсун намыска, өрөй алсын жарышта. Жалын жүрөк эрендер, бири-бириңден калышпа.
жеңсин ушул улак тартышта. Байге алсын улак тартышта. Шандагайлар күчтүлөр жеңсин ушул улак тартышта. Байге алсын улак тартышта. Ыр адамзат курдашы, ыр ашыктын сырдашы деп бүгүн биз обончу Өсүр Козуевдин керемет обондору туурасында сөз кылып жатабыз. Калебиден бал тамган ырларды жараткан биздин акын Тагайбек Рыспаев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Тагайбек ага кош келипсиз. Мынакей Өсүр Козуев сиздин бир канча ырларыңызга обон жаратыптыр. Канчадан бери чыгармачылык байланыштасыз, ошондон айтсаңыз. Чыгармачылык байланышыбызга бир 10 жылга жакындап калды. Экөөбүз негизи бир райондон болобуз, болгон менен мурда көрүшпөптүрбүз. Алайдан, Алайдан, Анан ырларын угуп жүрчүмүн. Бир жолдошумукуна барып, тойго барып калсак, ошол жерден жолугуп калып, анан экөөбүз сүйлөшүп, экөөбүздүн кайдадыр ойлорубуз бир болуп калды дагы. Анан мен ыр жаза туранымды айттым. Айтсам, андан ырларын окуп көрүп, экөөбүз иштесек болчу да, байке деп айтып калды. Анан ошондон кийин bir жум өтпөй эле жолугушуп, сүйлөшүп, китебимди берип, окуп чыгандан кийин алып кетти. Bir жумадан кийин эле телефон чалып калды, ырларыңызга обон жаратып атам, угуп коюңуз деп жөнөттү WhatsApp'тан. Сүйүндүңүз. Анан эми күткөн эмесмин да негизи мындай. Мен ыр жазчумун, бирок оюнчулар менен иштешем деген оюм жок болчу. Анан ошо өстөрдү көргөндөн кийин, ошого жолуккандан кийин обондуу ырларды жаратса болот турбайбы деген ойлор келди дагы. Жөнөт деп сурандым. WhatsApp'tan жөнөттү. Сен баягы китеп барактарын деле калчу да, Ооба, өзүм эле жазып жүргөм негизичи. Өзүмө жазып, анан баягы эме боюнча көкүрөктөн чыккан ырларды китепке калтырып, ушу эстелик болсун деп эле ойдо жазып жүрчүмүн. Анан өздөрүм мага ырды обон чыгарып жөнөткөндөн кийин угуп, анан өзүм дагы экинчи шык ойгонду да мага. Ойгонуп, анан өздөрү экөөбүз иштешип калдык. Мына 10 жылдан бери бул жол менен бир 10дон ашыгыраак обон жаратты. Рахмат. Бүгүн сиздин туулган күнүңүз, шаңга толсун куттуу үйүңүз. Жүзүңүздөн жылмаюу кетпей, ару бакта шайыр жүрүңүз. Жүзүңүздөн жылмаюу кетпей, ару бакта шайыр жүрүңүз. Туулган күнүңүз, куттуу болсун туулган күнүңүз. Туулган күнүңүз, куттуу болсун туулган күнүңүз. Бүгүн сиздин туулган күнүңүз, жаныңызда болсун сүйүңүз. Өмүр бою бактылуу жашап, кадыр бактуу өмүр сүрүңүз. Өмүр бою бактылуу жашап, кадыр бактуу өмүр сүрүңүз. Туулган күнүңүз, куттуу болсун туулган күнүңүз. Туулган күнүңүз, куттуу
Өсөр Козуевдун негизи мурда ырларынан баягы атама деген ырын көп укчубуз. Баягы көп оончулардын арасында атага ыр жараткан акын аз болот дейт. Анан ошонун акын атага ыр жараткан жакшы таасирдер жараткан Өсөр болду да. Өсөрдүн ырлары андан башка дагы Алайма деген ырларын угуп жүрчүбүз. Көп ырларын угуп тамшанчыбыз негизи. Анан бул Өсөрдүн өзгөчөлүгү башка оончуларга салыштырмалуу жан дүйнөсү башкача адам. Мунун ырларына чындап сүңгүп кире турган болсоң, обондорун уга турган болсоң, мындан жакшы рахаттарды аласың. Өсөрдүн өзгөчөлүгү айыл жөнүндө, ата-эне жөнүндө, анан сүйүү ырлары деле бар. Көп ырлары аябай жакшы угумдуу дагы, жагымдуу дагы, уккулуктуу да. Анан сөздөргө дагы жакшы маани берет. Ырларды окуганда көп сөздөрдү маани берип, анан кайрыктары дагы башка оончулар салыштырмалуу өзгөчө башкачараак да. Менин биринчи эле жаратканда бул мен өзүмдүн мурдашым деген ырым бар эле. Ошо мурдашым деп менин айылым туулган айыл. Алайда жакшы кооз, керемет жер, мындай туристтер көп барган жер. Ошол ырдын текстине жазып мага жөнөткөн. Биринчиси, экинчиси мына Бөнөк деген биздин уруу бар. Алайда Кара-Сууда, ош тарапта чоң уруу. Анан ошо уруунун тою болуп калып, ошого Хаммөнөк деген ыр мен жазган болчумун. Ошого обонду Өсөр жазып берди. Биздин топ кыргыз керемети, төгүлүп көрмөдү. Тартуулап өнөр элибизге, чертилип комуз кермеси. Кыргыз керемети, шамданып өнөр сереси. Кыргыз керемети, биз талант чеберлери. Жаңырып турган аскалардай, булактай тунук үн бизде. Көзүмүз сүзгөн ак куулардай, көркөмүз сонун көрк бизде. Кыргыз керемети, шамданып өнөр сереси. Кыргыз керемети, биз талант чеберлери. Кыргыздын кызык салтырлары, көңүлдүн назик жыргалы. Ыргайбыз шамдуу үн менен биз, кулактын кансын кумары. Кыргыз керемети, шамданып өнөр сереси. Кыргыз керемети, биз талант чеберлери. Кыргыз керемети, шамданып өнөр сереси. Кыргыз керемети, биз талант чеберлери. Биз талант чеберлери. Биз талант чеберлери. Өсөр Козуевду жалпы элге тааныткан бул атама деген ырыңыз, ушул ырыңызды аткарып бериңиз анда. Эртеден кечке жумуштан кетпей, эл үчүн иштеп тамакта ичпей,
Kalkındın işi cılsa devalga, talıkpay oylo biz dedin ayla, talıkpay oylo biz dedin ayla. Ar bir akçaçın üzürlü emgek, üzürlü emgek çönele gelbey. Unutup barını berini vişke, kaytasın uygu dayıma geçti, kaytasın uygu dayıma geçti. Ata kesağa amandık dilep, jolungdu joldoп baldarın gelep. Zalkaro yakılına satın aytkan, karanın bizge güç kubat beret, akılın bizge güç kubat beret. Sıyırmat görüp uzaka yaşap, jurtundan ızap görünüz emgegin dаңtap kılganın aytap, ардактап жүрсүн айылдын эли. Эмгегин даңтап кылганын айтып, кадырлап жүрсүн кыргыздын эли. Сыйлап бир жүрсүн айылдын эли, кыргыздын эли, айылдын эли. Азыр айтып атпайсызбы, мен чоң ата чоң энемдин колунда чоңойдум депчи. Ошол кишилер да сиздин ырдаганыңызды угуп калыштыбы? Бирок менин чоң атам укпай калды. Баягы музыкалыйда окуганымды билди. Бирок мындай кичине ойноп, мындай андай укпады чын. Баян чертатканыңызды көрдү. Көрдү. Алар эми баягы кызыгат экен. Ал кызыкпаган кишилерге эми ушунун көңүлүнө эле неметип коеюнчу, көтөрүп кызыгат экен, музыка бул не деген деп алынышчу да ошентет эле да дегендир. Анан кийин чоң апам угуп, кийин аталарым угуп ыраазы болду. Кой мынтип айтты кедечи. Музыканттар булар үйгө түнөгөн эл да. Анан гастролдойсуңар, үй бүлөңөр эмне болот деп ошентип калчу. Биз кызыгып туруп алдык. Кийин көрүп алгандан кийин акырында ошого жетти да баягы ыраазы болду. Ушундай болуп туруп жакшы экен деп калды. Çevirleri günde saymalap, çiğittin düşpey başından, körküne
karaşa Ağrı çıra kalpa Uğutluğunu belgesi Elçi kalpa bilmesi Görünüp durak yakının Alato kırgız, alato kırgız, alato kırgız eresi Ağrı çıra kalpa Giyip alsa çaraşa Tüneli kandanı Sultanışıp karvaşa Ağrı çıra kalpa Ağrı çıra kalpa Giyip alsa çaraşa Tüneli kandanı Sultanışıp karvaşa Ağrı çıra kalpa Ağrı çıra kalpa Ağrı çıra kalpa Азыр эми мындай болуп атат. Анан кийин сыныктан башкасынын баары жугуштуу болот дейт. Өзүм эле башынан ошо атама деген ырды өзүм жазгам да. Өзүм дагы жазып жүрчүмүн. Өзүңүз ырдадыңыз, Баягы акындардын китептери менде ушунча көп болчу. Анан кийин азыр деле акындардын китептерин карайм. Андан кийин ошентип окуп атып өзүбүз деле ар жагыбызда барбы бизде эми акын дебейт. Огончу дейт. Өзүм жазам. Азыр мына мен Тагай Рыспаев деген азыр байкебиз бар. Булардын Максат Базарбаевдин, Нарзулла Кошпаков, Убайдулла Ажыбаев дегендер элдин арасынан чыккан таланттар бар да. Анан кийин Надырбек Алымбектин сөздөрүнө жазды. Карачал Курманбаев, Жусуевдардын сөздөрүнө огон жаздым. Анан кийин огончу болгондон кийин издейсиң да жакшы сөздөрдү. Жөнөкөй эле киши жакшы жазып коет. Анан мен кээде айтып калам, мен жөнөкөй жазсаң жакшы окшойт деп, өзүм жазган огон сөздөрүм жакшы өтүп калат. Азыр мына Кыргыз керемети тобу деген бар, мен азыр биякта иштеп атам. Кең булуңда зап кылып болуп. Айылда кайра эле айылга кеттиңиз. Жаштык Жаштык кезиңизди эстеп. Маданият үйүнө. Буйрук экен ошол жака барып азыр эми ошо Кыргыз керемети тобу дагы башка топтор бар. Ошолор менен иштешип атабыз. Айрыкча Кыргыз керемети тобу дегендерде комз аккордеон шыңгырак ойногондор бар. Улуттук аспаптарда. Ошолорго арнап ырлар жараттым. Кыргыз керемети деген өздөрүнүн ырлары. Анан Жашоо керемет ушундай ырлар жаратып, анан ал жака барып бир 10 чакты жараттым. Жакшы ырдап атышат. Өзүң айттың балдарга, алар да мен менен иштешип турат. Ушундай, анан өзүм да сөздөрүн жазам. Кээде акындар сонун жазат, кээде оң кылайык кылып оңдойбуз. Өсөр ага, бүгүн биздин көрсөтүүбүз мына 60 мүнөт бою жалаң сиздин ырларыңыз аткарылды. Эми бир сааттык көрсөтүү менен сиздин талантыңызды чектей албайбыз, бирок ошентсе дагы сизден кабар алып ушу көрсөтүүгө чакырып, Өсөр Козуев дагы да эмгектенип атат, дагы да мыкты ырлар жаратып атат деп чакырып отурабыз. Сизге эркин микрофон, дагы алдыда кандай ийгиликтер жаратып атасыз, ошондон кеп кылсаңыз. Азыр эми мына элибизде дүйнөдө тынччылык болсун, кыргыз элибизде тынччылык, үй-бүлөбүздө тынччылык болсун, жумушубуз менен экинчи үй деп коет. Анан ошо колдо болсо эч качан өнүкпөйсүн дейт. Кең булуңда дагы жакшы адамдар бар. Мисалы азыр Замира Шарапидиновна деген биздин өзүбүздүн айыл өкмөт башчы, бул дагы колдоп атат. Спикер Марс Султанович деген, анан кийин биздин дагы зам Райымбек деген балабыз бар. Дагы мындай Клара Карыбаевна деген биздин канттагы биздин маданият бөлүмүнүн жетекчиси бар. Ушулар бизди колдоп, депутаттарыбыз колдоп, ушинтип турганда айыл маданияты да көтөрүш керек экен да. Элдер айылдан чыгат. Анан мен да ошол жерге бардым дагы. Эми мен да кандайдыр бир жүздөгөн адамдар бар. Бир эки үчөөнү таасир этип койсом, ошо кичине бир аз ошо жакшы болду десе, анан биздин эле жүзүбүз, анан кийин ошо бизде деген из калат деген ошол экен.
жаштар көрбөсүн. Жақындарын жоғалтушып, жүрек чирикин өйбөсүн. Жеңиш майрам, аккан кандын каймагы. Жеңиш үчүн курман болгон батырлардын майрамы. Атам айткан бул майрамды далай жылдар күткөнбүз. Өлүм менен тең кармашып, эчен үмүт үзгөнбүз. Бүгүн майрам, жеңиш майрам, элим көптөн тилеген. Музыкадай шаңды күлкү, жүрөктөрдө түнөгөн. Enем айтса жүрөк сыздай, тылда кылган эмгегим. Жеңиш үчүн корчутушуп, ороктордун миздери. Ателер сүйүнгөндөн өбөктөрүн өпкөрөйт. Кубангандан гүл заманга тынчтык туусун көтөрөйт. Сейил бакта басып барам, гүл шарыма суктанып. Жаштар сайыр өтүп жаткан, эстелеген гүл алып. Тынчтык болсун бул заманда, гүлгө толсун айлана. Күлкү болсун, бакыт болсун, байлык ушул адамга. Жеңиш майрам, аккан кандын каймагы. Жеңиш үчүн курман болгон батырлардын майрамы. Батырлардын майрамы. Анан эми силерге дагы мына бизди көрсөтүп, эгерде биз болбосо ошол айылда эле жөн эле ырдап жүрө берет элек. Анан биз деген эми баягы чыгармачыбыз кыйлага барды, ошо силерге чакырып эстеп, ушинтип бул да Кудайдын буйругу, силерге дагы чыгармачылык ийгилик, элибиздин арасында эсен аман болгула, тартып аткандарга. Анан баардыгыбыз ушул тынч аман бололу, анан ынтымак бололу, ошондо баардыгы болот экен, курсагыбыз ток болсун. Баягы нан болсо ырда болот дегендей баардыгы жакшы болот. Ошон үчүн бүт баардык ушу кыргыз элибизге ийгилик каалап, токчулук каалап кетебиз. Студиябызга келип, ушундай жакшы маек куруп, жакшы оңдорларыңыз тартып алганыңызга ыраазычылык. Дагы Кудай буюрса талбай иштей бериңиз. Курска китеп дүкөнүнөн биз атайын китептерди береке кылабыз. Арыстанбек атабыздын китеби. Сиз Союзду көргөнсүз, китеп окуган кишисиз. Жакшы, Биздин дагы китеп окуп жүрөбүз дегендей бар болуңуз, чыгармачылык бийиктерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүлөрдү ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramда баракчаларына кирип, Өсөр Козуевдин ырларын угуп, өзүңүздөр баа берип, каалоо тилек ой пикир калтырыңыздар. Бизге жакындан жардам көрсөткөн балдарын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборуна ыраазычылык билдиребиз. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма жакшы обондор, жакшы ырлар жаңгырсын. Кызматыңыздарда мен Айбек Асанбек уулу. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар. Араң турам чыдап алтыным, ушул тапта эң бир жакыным.
Bir zamatta jetsem canına, bolsa eğer uçar kanatın. Sağındım o zinatın, kusamın hiç kıyvasım. Kumarlı gözlörüngüdü sağınıp men turamın, sağınıp men turamın. Uşunçalık maga jaktınbı, aşığımdı emi taptınbı. Oy balkıtıp seni esteymin, oşol gündür menin baktımdı. Sağındım o zinatım, kusamın hiç kıyvasım. Kumarlı gözlörüngüdü sağınıp men turamın, sağınıp men turamın. Tolup seni esteymin, sensiz ötkön gündücek deymin. Al puruşu al da özümüdü, oy taşkınım aram çek deymin. Sağındım o zinatım, kusamın hiç kıyvasım. Kumarlı gözlörüngüdü sağınıp men turamın, sağınıp men turamın. Mün özüm var süysöm taşta bas, süybösöm men ırım jaralı bas. Sululardı bari süyömüdek, süyböy sulu jürek arına bas, jürek arına bas. Sağındım o zinatım.